Камбар-Ата биркесинин курулушу канчалык создуктурулса, Кыргызстандын энергетика системасындагы абал ошончолук оор болорун билип, биз Нарын суу бассейнинде оптималдуу суу энергетикалык режимди жана суу ресурстарын сарамжалдуу пайдаланууну камсыз кылуу максатында Камбар-Ата биркесинин курулушун тездетүүгө баш отубуз менен киришип, ар тараптан аракет кылып келе жатабыз. Кылым долбоору атанган Камбар-Ата биркесинин курулушу азыркы тапта Казакстан менен Өзбекстандын катышуусунда жана Дүйнөлүк банктын колдоосунда активдүү фазада турат. Буюрса, жайга чейин ГЭСтин дамбалык базасын жана башка инфратүзүмдүк объектилерин курууга киришебиз. Камбар-Ата биркесин ишке киргизүү Токтогул ГЭСинин оптималдуу режимде иштөөсүнө мүмкүндүк берип, жай, жаз мезгилинде коңшу республикаларга суу берүүнү жана күз-кыш мезгилинде Кыргызстандын электр энергиясына болгон керектөөсүн толугу менен камсыз кылат. Тагыраак айтканда, бул ГЭСтин курулушу Кыргызстандын энергетикалык көз карандысыздыгын камсыз кылууга багытталган даңгыр жол болуп эсептелет. Ошону менен бирге Борбор Азия чөлкөмүндө суу ресурстарын натыйжалуу башкарууда Камбар-Ата биркесинин эбегейсиз мааниси зор болот.